Жайкы каникулlar жакшы өтсүн, макулбу? Каникул алдында сонун иш-чарага кетиптирсиңер, анда силерге кызыктуу жомоктордон окуп берейин, Баластан каналынан жомок көрөсүңөрбү? Ой, азамат достор, анда силерге 365 күн деген кызыктуу жомок китептен Аксаган эшек менен карышкыр деген грек эл жомогун айтып беремин. Илгери өткөн замандарда эшек серүүн жерде жатса, бирөөнүн аны карай чуркап келатканын көрөт. Жакшылап караса, ал карышкыр экен. Бир нерсе кылышым керек деп ойлонуп калат да, мындайда эшектин башы жакшы иштеп кетет. Ой, бутум, чолок бутум, карышкыр, ой, мени сактап кал, ой, сени теңирим өзү жөнөткөн турбайбы, жардам бер, бутумдагы тикенекти чыгар, ой, деп кыйкыра баштайт. Карышкыр муну тикени менен жесем, кекиртегиме батып калып, мени кыйнайт деп ойлойт. Эң жакшысы мен аны атайын сакайтып туруп, анан жейин деп ойлойм. Эшек алып курутун карышкырга узатат. Тикен каякта деңиздеп жатканда эшек аны башка тебет. Карышкырдын башы айланып, көздөрү караңгылап жыгылат. Өзүнө келип караса, эшек жок. Көрсө, ал кырашып качып кетиптир. Карышкыр өзүнчө ачууланат. Атаң сага касапчылыкты кандай үйрөттүн, ай. Оорукчанды кармап эмне кыласың, чала болот сага. Өлбөй калганыңа шүгүр де, ай деп ал өзүн-өзү тилдейт экен. Ушундан кийин башка иштер менен алектенбейм деп өзүнө-өзү сөз берип, эч кимди аңдыбай, эч кимди жебей жакшы жашоодо жашап калган экен. Мына ошентип Аксаган эшек менен карышкырдын окуясы ушундайча аяктаптыр достор. Жомок жактыбы? Ооба. Ой, азамат. Ошентип карышкыр алданып калган экен, достор. Дагы айтып берейинби жомок? Ооба. Силерге анда азыр сайраган ала чымчык эмнеге түстү деген жомокту айтып берейин, Токойдо кыш мезгилинде тоңуп калгандай аябай суук болуп, туман каптады. Катуу шамалдан куштар бир тараптан экинчи тарапка учуп жатып, абада тоңуп калып жаткан эле. Токойдогу тирүү калган куштар кыштактын чилкөөсүнүн айланасынан далдоо боло тургандай орун издеп жатышты. Көпчүлүгү даракка чалдыгып, ыйрамсырап жүрүшөт. Бир маалда канаттууларды чогултуп, куштардын башчысы Бүркүт мындай деп сөз баштайт. Эй, достор, мындай жашаганга болбойт. Кызгартуу суук дагы бир нече күнгө созулса, баарыбыз тоңуп өлөбүз. Күнгө